Экинчи маселе бул айыл ортосундагы жол маселеси. Бул Орловка менен Бордунский айылынын ортосундагы жол маселеси. Союз тарагандан баштап биздин жол бир да жол ремонт көргөн эмес. Териштирип келсек, бул жол эч кимге караштуу эмес экен. Мына мен азыр 35 жашка толоюн деп калдым. Жол маселесин 21 жаштан баштап көтөрүп баштагам. Менден тышкары жергиликтүү бийлик, жергиликтүү депутаттар да көп жолу көтөрүп чыгышкан. Канча деген өкмөт башчыларга, жогорку кеңештин депутаттарына кайрылганбыз, чечилген жок. Кемин району боюнча жол маселесине токтоло кетсем, бул чоң Кемин Капчыгай жолу, Боролдой Актүз жолу жана Чым-Коргон Орловка жолдорунун акыбалы жалпы эле Кемин районунун жашоочуларына эмес, туризм өнүгүүсүнө дагы тоскоол болууда.